Англис тилинде сөздөрдүн окуу жолу жана жазылышы көп учурда кыйла айырмаланат. Мисалы төмөнкү сөздү алсак, жазылышы мындай болсо, тамгаларды ар бирин атап көрсөк, биринчи L, E, I, C, E, S, T, E, A. Ал эми чыныгы кылышы англис тилинде Leicester деп болот экен. Демек канча? 9 тамга бизде бир гана 5 добушту берип атат. Демек бул жерден төмөнкү жыйынтыкты чыгарса болот экен. Ушул төрт бурчтуктун ичиндеги транскрипция символдарын жаттап, жок дегенде сөздүктүн жардамы менен туура окуганга жетишет экенбиз. Бул тилдин жазмасынын узун тарыхы жана түрлүү тилдердин аралашканы менен байланышкан. Англис тилинде көптөгөн сөздөрдүн француз, латын жана башка европалык тилдерден келип чыккан. Жана менимче, эгерде англис тилдин жазмасы жакында гана пайда болсо, көп учурда менимче жөнөкөйлөр болмок. Бул жактан кыргыз тилинин мындай чоң артыкчылыгы бар да. Демек сөздөрдүн жазылышынан тышкары үйрөнүүчү алардын окуу жолунда жаттоого аргасыз болот экен. Анда алфавитте эмне кереги бар деген суроо жаралып жатат. Мындай жооп бермек элем. Көптүк учурларда англис тилдин сөздөрдү укканда жана алардын жазылышын өзеки сурасаңар, чет элдиктер адаттагыдай алфавиттин жардамы менен жооп берип коюшат. Мисалы силер What is your name? Жана алар John деп жооп берсе, силер төмөнкүдөй суроону жолдосоңор болот. Can you spell it? Мааниси жазылышы кандай деген. Жана сүйлөшүп жаткан адамдар John деп жооп берет. Жана бул жерде төмөнкүдөй жыйынтыкта чыгарса болот, алфавитти жатка билүү маанилүү экен. Жана сөзсүз ар бир тилде болгон окуу эрежелери менен эмки сабакта таанышып баштайбыз. Демек төмөнкүдөй жыйынтык чыгарса болот, эгерде транскрипция жана алфавитти жатка билсек, эрежелерди колдонуп, туура окуганга жетише алат экенбиз. Бул сабактын соңуна чыктык. Тиешелүү күнүгүү жана жардамчы окуу жабдыктарын биздин сайтыбыздан таба алсаңар болот. Ак билим чекит KG. Эмки сабакка чейин саламатта туруңар.